Кадаган Исенбаевич, саламатсызбы? Азаттык радиосунун бир-эки суроосуна жооп берип кое аласызбы? Ресурс, добуш сатып алуу фактылары мурдагы шайлоого салыштырмалуу кандай болду? Эгер бийлик каалаган болсо, добуш сатып алуулар канчалык дүйнөгө жар салып кыйкырбасын, таза өттү дебесин, бул болот, канга сиңип калды тилекке каршы. Бирок бираз бул сапарда элибиздин саясий деңгээли көтөрүлүп, руханий дүйнөсү байыган сыяктуу көптөгөн нерселерден баш тартып атат. Бул жакшы көрүнүш, Кудай кааласа, бара-бара бул өтө чоочун, мусулманчылыкта дагы чоочун, мыйзамда дагы чоочун болгон нерселер артта калып калат деген ишенимдебиз. Административдик дегенде эми сөзсүз түрдө болуп келди, болуп атат. Себеп кандайдыр бир мамлекеттик теле каражаттары, массалык маалымат каражаттары аркылуу акырын каймана бир нерсени былгытып коюп олтуруп калыш, бул азыркы бийликтин адатына айланып калды. Бирок бул жакшы эмес. Баягыдай болуп эл билбей калат, байкабай калат деген нерсе терең жаңылышат, баарын байкап турат, көрүп турат. Сиздердин партиянын талапкери деген Элиза Дүйшөнбиеванын жолдошу күмөндүү акча менен мындай кармалганы тууралуу маалымат тарады. Эми кечинде мен саат 3төн кийин келдим Москвадан. Кечинде ушундай маалымат тарады. Аны тийиштүү органдар тийиштүү иликтөөлөрдү жасаш керек. Чын төгүнүн ак карасын баарын ордуна коюш керек. Айыптуу болгон болсо биздин партиянын мүчөсү болобу, бизден талапкер болобу, ким болсо ошол болсун, мыйзамда көрсөтүлгөн жазасын алуу керек. Бүтүн Кыргызстан партиясы 5% босогодон өтөт деп турасызбы жана шайлоо жыйынтыгын тааныйсызбы? Биринчиден социологиялык иликтөөлөргө таянабызбы, таянбайбызбы, бул бир маселе. Бардык социологиялык иликтөөлөрдү карасаңыз, бүтүн Кыргызстан бир атча малдыда келатат. 5% тосмону жараткандын буйругу менен, элдин колдоосу менен биз ошол 21 партиянын ичинен биринчилерден болуп келебиз деген үмүтүбүз бар. Ишеничибиз дагы бар. Ага жөн эле жерден айтып аткан жокпуз. Биздин бүтүн Кыргызстан партиясы башка партиялардан айырмаланып, бүтүндөй Кыргызстандын 7 дубарын кыдырып, бардык райондордо болуп келди, калың элдин арасында болду. Бизге белгилүү. Элдин маанайы дагы, элдин каалоосу дагы, элдин коюп аткан талабы дагы бизге белгилүү. Мүмкүн башкача жыйынтык болуп калса, шайлоо жыйынтыгын таануу боюнча кандай? Башкача жыйынтык кылган болсо, андан Кудай сактаган болсун, өз башына өздөрүнө аябай чоң азапты тилеп алган болот бул бийлик. Башкача болуу мүмкүн эмес. Элдин каалоосу бойдон калышы керек.